Түз эфирде күндеми маалыматтык программасын толтырылган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстан Туркиядагы жер титирөөлөрдөн жабыркагандарга жардам берүү үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачты. Күч түзүмдөрүнүн атын жамынып акча алган адамдардын тобу кармалды. Дээрлик жарым жылдан бери аба каттамысыз калган Баткен аэропорту бул жылдагы алгачкы учакты кабыл алды. Мындан ары жумасына бир жолу каттамы болот. Кыргызстан Туркиядагы жер титирөөлөрдөн жабыркагандарга жардам берүү үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Көмөк көрсөтүүнү каалагандар бул эсептин реквизиттерине акча которо алат. Президенттин администрациясынын жетекчилиги жана кызматкерлер бир күндүк эмгек маяналарын Туркиядагы акыркы окуяларга байланыштуу материалдык жардам катары которушканы кабарланды. Акыркы маалыматтар боюнча Туркиядагы жер титирөөдөн 3381 адам каза болуп, 20 миңден ашык адам жабыркады. Өлкөдө кеминде 5775 имарат кыйрады. Мамлекет башчы Режеп Тайип Эрдоган жалпы улуттук каза күтүү жарыялап, ал 12 февралга чейин созулмай болду. Туркиядагы катуу жер силкинүүдөн кийинки издөө куткаруу иштеринин жыйынтыгында ар кайсы аймактардан 8 миңден ашык адамдын өмүрү сакталды. Бул тууралуу өлкөнүн вице-президенти Фуат Октай билдиргенин РИА Новости жазды. Уранды алдында калган 8 миңден ашык адам куткарылды. Ал эми кыйрап калган имараттардын саны 5775ти түздү, деди Октай. Вице-президенттин айтымында Хатай, Кахраман-Мараш жана Адыяман аймактарына транспорттордун кирип чыгышына 48 саатка тыюу салынды. Жолу жардам жеткирип келе жаткан жүк ташуучу машиналарга гана ачык. Эскерте кетсек, 6 февралда таңда Кахраман-Мараш провинциясында магнитудасы 7,4 жеткен жер титирөө катталган. Эпкини коңшу мамлекеттерге да тийип, жер Сириянын Алеппо, Латакия, Хама жана Тартус провинцияларында да силкиленген. Жаратылыш кырсыгынан жабыркаган Туркия жана Сириядагы абал дүйнө коомчулугун тынчсыздандырды. Жер силкинүүдөн миңдеген тургундар каза болуп, алардын саны улам өсүп жатат. Практикада жер титирөөнүн алдын алуу кыйынга тургандыктан, ушул эле абал Кыргызстанда да катталбайт деп айтуу кыйын. Өлкөдө жыл ичинде 10 миңге жакын жер титирөө катталып, анын 400дөн ашыгы сезилерлик даражада болгон. Кыргызстандагы курулуштар зилзалага туруштук бере алабы? Нормада кандай көргөзүлгөн? Асел Сыдыкованын материалынан сөз болот. Түркия менен Сирияда жер титирөөнүн курмандыктары улам өсүп жатат. Каргашалуу окуя эки өлкөнү тең чоң жоготууларга учуратты. Олуттуу кыйроолор, ураган имараттар арбын. Куткаруу иштери күнү түнү уланууда. Учурда дүйнө эли зилзала катталган эки өлкөгө көз салып, көңүл айтып, түрдүү ойлордун курчоосунда калды. Практикада жер титирөөнүн алдын алуу кыйынга тургандыктан, ушул эле абал Кыргызстанда да катталбайт деп айтуу кыйын. Өлкөдө жыл ичинде 10 миңге жакын жер титирөө катталып, анын 400дөн ашыгы сезилерлик даражада болгон. Республикада бул багытта кооптуу делген аймакта болжолду 4 миңге жакын жарандар жашайт. Бул жерде өздөрүнүн коопсуздугун эме кылып атабыз. Эртең алардын келечеги ошол кооптуу жагдайга туура туш келип калышы мүмкүн. Ошондуктан өздөрү туура түшүнүп, кооптуу аймакта жашагандар коопсуз аймакка көчүп чыгып, жашоолорун коопсуз жайда улантышса жакшы болмок. Кыргызстанда жер силкинүү себептерин эске алуу менен нормадан ашкан бийик кабаттуу үйлөр жок эсе, өлкөдө 9 балга чейин жер титирөө катталышы болжолдонгон. Мындан улам курулуш иштери нормада көрсөтүлгөн 9 балдык жер силкинүүгө туруштук бериши керек. Деген менен республиканын ар кайсы аймактарында мыйзамсыз курулуштар жок деп айтуу кыйын. Сейсмичность деп коет. Бизде документ боюнча биз ош шаарга 9 балл берген да. 9 балл деп берген. Ошо 9 баллга эгерде изыскание кылат да, жерди казып туруп, ошо жерди текшеришет, изыскание кылып туруп, ошо жер
шагал чыкканча казыш керек деп айтып тупурактычы ошого карап чыгып 9 баллга чейин деп берген да бизге. Бүгүнкү күндө 18 мыйзамсыз үйлөрүбүз бар. Кече газды балдары соттан утуп келишти, биринчи инстанциясы утуп келишти, бузулсун деген. Бирок экинчи инстанция бар, Верховный сотко чейин барат, эми судебный процесс ошондой. Мүмкүн болушунча курулуш нормаларын сактап 9 балга расчет кылдыбы, ошо 9 балдык расчет боюнча имарат болобу, же болбосо сооружение болобу, любой инфраструктуранын ошондой имарат сооруженияларын ошол 9 балл болсо 9 балга же 8 балл болсо 8 балга туруктуу кылып салуу абзел. Ар бир жаран өзүнүн жанын, үй бүлө мүчөлөрүн сактоого милдеттүү. Ошондуктан айтырбай келген жаратылыш кырсыктарга даярдыкта болушу керек. Бул учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 номерине байланышуу менен тийиштүү жардам көргөзүлөт. Аталган мекеме кырсыктарды жоюуга бардык техникалык мүмкүнчүлүктөр бар деп ишендирет. Жакы ураган үйлөрдү тазалоо боюнча өзгөчө кырдаал министрлигинин каражаттары, техникалары, инженер техникалары барды жетиштүү. Андан сырткардагы өзүнүн жеке менчиктигине каралбай кырдаал кирген учурунда бардык инженер техникалар тартканга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. 6 февраль таңга жок Түркия менен Сирия чегараларында 7,7 балдагы жер титирөө катталып, миңдеген адамдын өмүрү кыйылды. Түркиянын соңку маалыматтары боюнча каза болгондордун саны 4300гө жакындап, жаралуулар 15000ге чукулдаган. Түркия өкмөтү жер титирөө катталгандан кийин дароо сырттан жардамдар кабыл алынарын жарыялаган. Мындан көп өтпөй чет өлкөлүк алгачкы жардамдар куткаруучулар келишкени кабарланууда. Бул учурда кыргыз бийлиги да керектүү каражат жана куткаруучулар тобун жөнөттү. Мындан сырткары гуманитардык жардам жеткирилери айтылган. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы. Борбор калада синтетикалык баңгизаттарды даярдоо жана сатуу боюнча лаборатория аныкталып, баңги топтун мүчөлөрү кармалышты. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Козголгон кылмыш иштин алкагында 2023 жылдын 4 февралында атылган баңги топтун мүчөлөрү чет элдик жарандар кармалды. Аларды тинтүү учурунда марихуана, мефедрон, синтетикалык баңгизатын жасоо үчүн прекурсорлор, тийиштүү приборлор жана аларды даярдоо боюнча нускамалар табылган деп айтылат маалыматта. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө чет элдик жаран күнөөсүн мойнуна алып, баңгизат боюнча лабораторияны түзүү аракетин тастыктаган. Андан соң УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Башкы прокурор менен соттордун атын жамынып, $7800 алган адамдар кармалганын башкы прокуратура билдирди. Маалыматта Жаран Чүй облусунун Сокулук районундагы жерин чектүүлөр алдамчылык жолу менен тартып алууга аракеттенип жатышканын айтып, арызданганы айтылат. Текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада шектүүлөр кармалган. Алар жогорку сотто каралып бүткөн жер маселеси боюнча жаңы ачылган жагдайларды кайра кароодо көмөк көрсөтүп берүү жабырлануучулардан $7600 алышкан. Шектүүлөр маселе башкы прокуратуранын жетекчилиги менен сүйлөшүлдү деп адамдардын ишеничине кирген. Аталган факты боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Тергөө учурунда 2 адам шектүү катары кармалышып, сот аларды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды деп айтылат маалыматта. 20 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ишкерлеринин бизнес жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу Улуттук инвестиция агенттигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат калай, Кыргызстанга Бириккен Араб Эмираттарынын тамак аш продукциясын импорттоого, мындан тышкары логистикалык кызмат көрсөтүү жана айыл чарба медициналык продукцияларын кайра иштетүү боюнча биргелешкен ишкана түзүүгө кызыктар 20 ишкер келет. Жолугушуунун даярдоо үчүн 6 февралда Бишкекке Дубайдан соода өнөр жай палатасынын өкүлдөрү катышкан алдыңкы топ келди. Алар менен улуттук агенттиктин директору жолугуп, Кыргызстандагы потенциалдуу инвесторлор үчүн түзүлгөн инвестициялык мүмкүнчүлүктөр, жеңилдиктер жана башка шарттар тууралуу айтып берди.
Бишкектин түндүк тарабында жайгашкан Ак Босого конушунун тургундары 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрүн айтышып, регион телеканалына кайрылышты. Жергиликтүүлөр аталган конушта канализация жоктугуна байланыштуу бир топ кыйынчылыктарга кабылып келе жатышканын айтышууда. Мындан тышкары газ киргизүү маселеси да чечилбей келет. Андыктан тийиштүү жетекчилерди бул жааттагы иштерге көңүл бурууга чакырышып, нааразычылык акциясына чогулушкан. Кененирээк кийинки материалда. Мен башынан келгенде айткам, 3 ода бергем Ак Босогодон. 10 жылдык новостройкаларга киргизип атат газды. Биз эмне тагдырдын өгөй балдарыбызбы? Мына 35 деген ал кезде акча эмне деген акча эле? Почему сидят просто кресло занимают? Пускай работают. Азыр биз ушул маселе менен акимге чейин барабыз. Нааразычылыгын билдирип чогулган жарандар Бишкектин түндүк тарабында жайгашкан Ак Босого конушунун жашоочулары. Алар аталган аймакта дээрлик 30 жылдан бери канализация жоктугун жана газ киргизүү маселеси да кечеңдеп келе жатканын айтышууда. Мындан улам аталган көйгөйлөрүн регион телеканалы аркылуу бийликке жеткирүүгө белсенишкен. Мына бул биздин Ак Босого келгенибизге 33 жыл болгон. Ушундан бери бизден кийинки келген жерлерде мына канализация өмөлөр бүт коюлду да. Мына биз эмне аркада болгондо ортосунда турабыз биз. Мына центрге биздики 3 эле остановкага жакын. Бардыгы чекелери бүткөн. Жыл сайын биз мына айыл өкмөткө келип, мынандай болду, тигиндей болду деп арманыбызды айтабыз да. Эки көйгөйдү көтөрүп атабыз да, мына 2023-жылкыга бизге канализациянын проектисин киргизип берсин полностью. Ошондой эле 2023-кө бизге газды киргизип бердин. Бул үчүн элдин баары колдойт, бирок элдин баары ошону сунуш кылып атышат. Адамдар кандай жашап атасыңар деп бирөө да сураган. Даже биздин депутатыбыз ким эле? Сурабалдиева. Сурабалдиева да шайланарды келип алып, мен шайлап келип шайланарды балан чалам, төлөн чалам деген эчтеге бир да эчтеге келип сураган да жок. Кандай жашап атасыңар деп. Тоого чейин чыгып кетти газ менен канализация. Bir шаардан bir 2 остановка турабыз центрде. Жок ушуга чейин. Айыл өкмөттө эч кийлигишпейт. Бирине бир жылтай берет. Мунузу келсе мурдагы жасаш керек эле дейт. Кийинкиси келсе тигден көрбөйсүңөр дейт. Мына буга 1 жыл болду, эл тааныбайт мунуну. Чогулгандардын айтымында конуштун тургундары буга чейин бир нече ирет тийиштүү жетекчилерге арыз менен кайрылышкан, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Мындан улам 2019-жылы айрым жашоочулар канализация киргизүү үчүн жеке фирмага 35 миңден чогултуп беришкен, бирок ал дагы өз жыйынтыгын берген эмес. 35 миң сомдон чогултканбыз. Ар бир түтүн. Ошон фирманын аттында унутуп атам. Азыр мен договорумду издеп Станциям истеп таппай койдум. Мен настроение болуп атам. Аябай настроение болдум ушуга чейинчи. Мына көчөлөрүмө мен жаман жакшы айтыштым. Мени сыйлаган кишилер үйлөрүнөн чыгарып коштуртушту. Мына ошол жыйынтык жок. Учурда 30 миңге чукул калк жашаган Ак Босого конушунда газ менен канализациядан тышкары жол маселеси да көйгөй жаратып келатканын жергиликтүү тургун Кубатбек Жумабаев билдирди. Могу центральный көчөбүз. Центральный көчөбүздүн аты профессор Зима. Эмне үчүн орусча коюлду Зима деп? Себеби дегенде шаарда профессор Зима деген көчө бар. Негизги проект боюнча ошол көчө менен кошулушмак бол. Анан энини ченеп көргүлө 50-60 метрдей калтырган могу көчөнүн эничи эмне үчүн мындай чоң курулду? Себеби дегенде эки тараптуу жол болот деген башында эң негизги генеральный планда ошондой экен бул көчө. Азыр булар кичинекей эле жол куруп коюп, нар жагы жатат талап болуп, ал жака аллея анан велодорожка куруп беребиз деп проектин өзгөртүп атыптыр. Ушуга элдин баары каршы. Нааразы элдин суроолоруна Бишкек мэриясынын номер 16-муниципалдык башкармалыгынын башчысы Эмилбек Ункуев чыгып жооп берди. Анын айтымында газ киргизүү маселеси 2024-жылга пландалган. Учурда тийиштүү иштер жүрүп жатканын айтат. Бүгүнкү күндө Ак Босогонун газ боюнча маселеси Газпромдун планында 24-жыл бар. Алар канча киргизип атат? Алар деген 10 жылдык новостройкаларга киргизип атат газды. Биз эмне тагдырдын өгөй балдарыбызбы? Канализация боюнча да бул биздин жумуш түзмө-түз биздин жумушубуз, биздин милдет. Ошол аркылуу азыр центральный канализация салынып бүткөн өткөн жылы. Азыр проблема внутренняя канализация деген. Себептен да мына азыр деле эжелер айтып атат, биз рабочий группа бир ай болуп түз иштеп алып баратабыз. Жарымы акча чогултуптур, жарымы бериптир. Ошолордун баарын маалыматты
чогулткандан кийин көчөнү аким менен сүйлөшүп ушу службаларды чакырып жооптуу кишилерге анда ошо жоопко тартыш керек, плюс канализацияны бул жылы ишке ашырыш керек. Жергиликтүү тургундар аталган маселени ыкчам чечүү талабын коюшту. Маселе чечилбесе, президент Садыр Жапаровдун жеке өзүнө кайрылууга аргасыз болушаарын билдиришти. Биз президентке, эгерде результат болбосо, прямой президентке барабыз. Биз шайлаганбыз президентти, мы любим, уважаем его. Гүлдана Момунова, Ахниет Кеңешев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Дерлік жарым жылдан бері ауа каттамысыз қалған Баткен аэропорту бұл жылдағы алғачкы учакты кабыл алды. Мындан ары жумасына бир жолу Бишкек-Баткен Бишкек каттама açılды. Ауа каттамынын ишке кириши менен жүргүнчүлөр 1000 чакырымдык жол азабынан кутулгандыктарын айтып кубанып турушат. Анткени менен каттамдын аздыгы дагы деле ыңгайсыздыктарды жаратат дешүүдө. Аймактык кабарчыбыз жүргүнчүлөр менен баарлашты. 6 айдан бeri Баткендик жүргүнчүлөр Бишкек шаарына такси аркылуу же болбосо Ош шаарынан учак аркылуу каттап турушту. 1000 чакырымдык жолдун азабын жаш балдар менен улгайгандар эле эмес, баары тегиз тартышканын айтышууда. Мындан ары кайрадан учак менен 1 саатка жетпеген убакытта Борборго жетип барышат. Ушко барып андан ары учканга караганда Баткенден учкан жакшы да. Өзүбүздүн жерибизден үйүбүздүн жанынан чыгып кетебиз, кайра кайтып келип калабыз. Айрыкча немеде кыш абасында өтө ыңгайлуу. 1 августтан бeri иштебей турду, биз аябай кыйналдык. Чыгармачылык иштер боюнча Бишкекке барыш керек болот экен, анан студенттерибиз бар. Аябай кыйналдык. Мына азыркы мезгилде кичине аба немеси кымбатыраак эми акча. Бирок ошондой болсо дагы баарына шүгүр деп калдык. Асылкан Нажмидинова Аба майданда учактын келүүсүн күтүп турат. Саналуу мүнөттөрдөн кийин апасын Бишкек шаарына узатат. Буга чейин 250 чакырым алыстагы Ош шаарынан узатып, кайра келгенде тосуп алчу. Мындан ары Бишкек-Баткен аба каттамынын санын көбөйтсө, жүргүнчүлөр үчүн дагы да ыңгайлуу болот дейт. Биз буга чейин Ошко барып учуп, анан жолдо таксилерде аэропорттон кечигип, бир топ тоскоолдуктарга аябай учураганбыз. Азыр бул аэропорттун ишке киргени Баткен областындагы элдер үчүн абдан жакшы ыңгайлуу шарт болуп атат. Анан азырынча бир жумада бир жолу учат, анан буюрса акырындык менен дагы жолго түшөт го. Бул аябай эле жакшы ыңгайлуу шарт болуп калды биз үчүн азыр. Учурда Манас аба майданынан учкан учакты Баткен облусунун Разаков жана Баткен аба майдандары кабыл алат. Жумасына 2 рет Разаков жана 1 рет Баткен каттамы боюнча учууда. Облустук бийлик каттамдардын санын көбөйтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Жалпысынан Баткен областы боюнча Делегер району Разаков шаарынан жумасына 2 жолу авиа каттам болуп жатат. Бул 3-чү жана 6-чы күндөрү каттайт. Баткен шаарынан тилекке каршы азыр бир жумасына 1 жолу, бирок элдердин талабы дагы болуп жатат. Азыркы күндө авиа каттамдын санын көбөйтүү боюнча биз азыр эле Манас аэропортунун жетекчиси менен дагы сүйлөштүк. Авиа каттамдын санын көбөйтүү боюнча азыр пландаштырылып жатат. Бишкек-Баткен Бишкек каттамы үчүн авиабилеттердин баасы 4200 сом, Разаков шаарына 3800 сомдон башталат. Бул баага айрым гана жүргүнчүлөрдүн капчыгы туура келбесе, көпчүлүгү 2500 сомдон такси менен катташат. Жолдун узактыгы күтүлбөгөн кырсыктарга дууш аркылууда. Облус башчысы авиабилеттердин баасында көпчүлүккө ыңгайлуу болгудай өлчөмгө түшүрүүнү билдирди. Авиакомпаниянын өкүлдөрү менен билеттердин баасында кошумча биз былтыркы биз сүйлөшкөнбүз бул боюнча. Мына Бишкек Разаков шаарына каттоосу боюнча биз бир топ азайтканбыз. Азыр Бишкек-Баткен авиа каттама башталып калды. Буюрса бул боюнча дагы сүйлөшүп аракет кылабыз биз авиабилеттердин баасын түшүргөнү. Өткөн жылдын август айында Баткен авиа каттамы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу токтотулган. Буга чейин жумасына 3 рет Тез Жет авиакомпаниясы каттамдарды жүргүзүп турган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек-арасы жабылып, кошуна өлкөнүн жүргүнчүлөрү кирбей калганына байланыштууда аба каттамдардын саны кыскарган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Кыргызстанда 2022 жылы жол кырсыгынан 690 адам каза болгон. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Манас Сыдыгалиев билдирди. Анын айтымында ведомствонун башкы максаты жол кырсыктарын азайтуу. Статистиканы карасак, былтыр республикада
690 адам каза болгон. 2021 жылы 869 киши өмүрү менен кош айтышты. Бул адамдардын жол кырсыгынан болгон өлүмү 20%га азайды деген сөз. Иш уланууда, таптакыр жок кыла албасак да санын кыскартууну максат кылып жатабыз, деди Сыдыгалиев. Ал бир жыл ичинде өлкөнүн жолдорунда 861,4 миң эреже бузуу катталып, жалпы айыппул 506 миллион сомду түзгөнүн кошумчалады. Бүгүн Кыргыз кереметин жараткан белгилүү режиссер Кыргыз Республикасынын эл артисти бир катар жогорку сыйлыктардын ээси Геннадий Базаров акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Ага мамлекеттик ишмерлер, белгилүү режиссерлор, өнөр ээлери жана жакындары катышты. Маркумдун сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Кыргыз искусствосы, кыргыз кино тармагы чоң жоготууга учурады. Кино аламынын түптөөчүлөрүнүн бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу режиссер, кыргыз кино өнөрүнүн корифеи Геннадий Базаров бүгүн акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Геннадий Базаров 81 жашында дүйнө салды. Кыргыз кино өнөрүнүн көч башында турган режиссер көпчүлүк белгилүү актерлордун устаты жана жол баштоочусу. Анын бул тармактагы эмгегин жана ага берилгендигин ушул тапта жакындары, санаалаштары жана замандаштары тарабынан эскерилип жатат. Кыргыз кино искусствосын, кыргыз маданиятын бийик көтөрүп турган чыган эре заматтарыбыз чыгыз айтматып баш болуп, баары каркарадай тизилип арабыздан кетип калды. Арман Күнай, Арман Күнай. Не деп айтыш керек? Геннадий Садырович, ушунчалык элге кылган кызматыңыз үчүн чоң рахмат. Ушу биздин арабызда болгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Баягы байкемден ушу жетишкендерине аябай биздин үй бүлө, аябай сыймыкчанчыбыз. Биздин фамилияны көтөрдү, атамдын атын көтөрдү деп ушундай сыйганчыбыз. Анан бир нерсени айтып коеюн дедим элем сиздерге, мына жалпы катышуучулар. Эми байкемдин өзүнүн мындай мүнөзү ачык айрым, бетке айткан жерде ушундай резко айтып койчу. Көптөгөн окуучуларын даярдап кетти. Көптөгөн кинолорго өзүнүн пикирин, оюн, сынын айтты. Bu kişi türüsünde dаңкталды, türüsünde maqtaldı, kaalagaның kılganға жетишип алды. Кыргыз кино өнөрүнүн тармагындагылар үчүн Геннадий Базаров легенда болуп калды. Ал өмүрүнүн 65 жылдан ашуун ушул тармакка арнап көпчүлүк талант ээлерине үлгү боло алды. Режиссердун кайталангыс ишмердүүлүгү менен тааныш өнөр адамдары анын кулк мүнөзү, маданиятка болгон мамилеси өзгөчө болгонун белгилешет. Өзүнүн элин, жерин сүйгөндүгү ушунда болчу. Ар бир киносу, ар бир жараткан эмгеги карапайым элдин көйгөйү, карапайым элдин көкүрөгүндөгү көйгөйдү бийик деңгээлде, бийик искусствонун дараметинде бере алды. Ошонусу менен мекенин сүйдү деп эсептейм. Геннадий Садырович өзү орус тилдүү болгону менен көкүрөгүндө кыргыздын бардык бир нарктуу сапаттарынын баары Геннадий Садыровичте бар эле. Айкөлдүгү бар эле, камкордугу бар эле. Бул киши мага сабак бербесе дагы мен бул кишини өзүмдүн устатымын деп эсептечүмүн да. Мен көп нерсени бул кишиден үйрөнгөнмүн. Мен анын сүйлөгөнү, артисттерге кылган мамилеси, адамдар менен сүйлөшкөнү, кинону тартып атканда кандай ыкма менен тартат. Мына ушул жагынан бул менин устатым болчу да, мен ушул кишиге окшош болгум келчү. Бул кишинин канчалык бийик, залкар адам болсо дагы ушунчалык жөнөкөй адам болчу да. Базаров соңку жылдары Кыргыз телефильм чыгармачылык өндүрүштүк кино-видео фирмасынын режиссеру, сценаристи болуп иштеп жаткан. Ал кыргыз кино өнөрүндө кыргыз керемети деп аталган гүлдөө доорунун жаратуучуларынын бири. Эмгек жолунда бир топ актерлордун талантын ачып, кино өнөрлөрүнүн жол баштоочусу да болуп калды. Ушу съемочный площадкада 4 фильмине катыштым. Акыркы фильми мына Туздуу талаада. Ошондо иштештим. Бул кишиге өзүнчө бул киши менен иштешүү өзүнчө чоң институт, чоң мектеп деп айтсак болот.
Benim bir жүрөгүмдү өйгөн нерсе şu işin mektebe kalmaya kalganda men жүрөгүм ооруп турат. Анткени пайдалана албай калдык. Ол болсо кандай кереметтерди жараткан. Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. 1966 жылы Москвадагы бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтун бүткөн. Эмгек жолун 1959 жылы Кыргыз фильм киностудиясында баштаган. Адегенде жумушчу, оператордун ассистенти, кийинчерээк режиссердун ассистенти болгон. Окуп жүргөндө кыска метраждуу Намаз окуу жана Тыныгуу аттуу киноновелла тарткан. Кыргыз керметин жараткан чоң талант Саманчынын жолу баштаган шедевр чыгармалардын режиссеру, СССРдин кинематографиясынын отличниги, атактуу Саманчынын жолунан башка Каныбек, Жаңылуу, Буктурма, Көчө, Приют для совершеннолетних, Айың, Аномалия өңдүү мыкты фильмдерди жараткан. Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Масалбек! Не беги! Мама! Не надо! Мама! Кыргыз Республикасынын эл артисти бир катар жогорку сыйлыктардын ээси Геннадий Базаров мындан бир ай мурун 2-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланган болчу. Ал үстүбүздөгү жылдын 6 февраль күнү дүйнө салган кайталангыс талант ээсинин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион, Бишкек. Жалалабад шаарында 2022 жылдын жыйынтыгы чыгарылды. 6 февральда Жалалабад шаардык мэриясында жыл жыйынтыгын чыгарган коллегия өттү. Ага президенттин Жалалабад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүл Абсатар Сыргабаев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков, мекеме ишканаларынын жетекчилери катышты. Жалалабад шаарында 2022 жылы 158 ишкана ачылып, 1382 жумуш орду түзүлгөн. Бул жылы өткөн жылга салыштырмалуу 54 ишкана көп ачылып, 1000ден ашуун жумуш орунда көп түзүлгөндүгү айтылды. экскаватор алынды, кеткен каражат 6 февральда Жалалабад шаардык мэриясында жыл жыйынтыгын чыгарган коллегия өттү. Ага президенттин Жалалабад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков, мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Ушул боюнча убакыт кетиби, бул сиздерге эскертүү. Жалалабад шаарына 2022 жылы 7 миллиард 604 миллион сом инвестиция тартылган. 2022 жылы 158 ишкана ачылып, 1382 жумуш орду түзүлгөн. Өткөн жылга салыштырмалуу 54 ишкана көп ачылып, 1000ден ашуун жумуш орунда көп түзүлгөн. Инвестиция тартуу жаатында 2022 жылдын ичинде шаарыбыздын экономикасынын ар түрдүү тармактарында 7 миллиард 604 миллион сомдук инвестиция тартылып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өсүү темпи 168,8% түздү. Анын ичинен тартылган ички инвестициялар 6 миллиард 492 миллион 500 миң сом болуп, өткөн жылга салыштырмалуу өсүү темпи 168,8% түздү. Ал эми тышкы инвестиция көлөмү 1 миллиард 112 миллион 200 миң сомду түздү. Жалалабад шаарындагы номер 8-11 мектептерде 2021-2022 окуу жылында бир дагы окуучу жалпы республикалык тестирлөөдөн 110дон ашык балл алган эмес. Жыйындын жүрүшүндө мэр шаардык билим берүү бөлүмүнө кайрылып ишмердүүлүгүн сынга алды. 2021-2022 окуу жылында республикалык тестирлөөдө шаардагы мектептердин 13тө окуучу катышып 110 босого балдан 1-2 гана окуучу өтүп кетти. Ал эми 8-11 орто мектептердин бир да окуучусу республикалык тесттен өткөн эмес. Неге билим сапаты ушунча төмөн? Аталган мектептин окуучулары билим деңгээли сапаттуу эмес сиздерде. Номер 11-8 орто мектептеринде гана балдар бошого балга жетпей калышкан. Мисал үчүн 8 орто мектепте 19 окуучу бүткөн болсо, 10 окуучу катышкан. 10 окуучу катышып, 10 тең 110 балга жетпей калышты. Бул окутуу өзбек тилинде жүргүзгөн мектептер. Жолсу даваттанда окута албасаң, бошоткуларда эмне кыласың? Убакыт кетти. Ордуңарга жашанкай мугалимдерди алып келгиле, ошолар окутсун. Ремонтуңарга 90-80 миллион акча берип атабыз. Республикалык бюджеттен дагы стимуранттарды тартып берип атабыз. 5 эле мектеп
баягы результат береткен да. 5 мектептегі жакшы результат бере алган жок. Нават неме республика запрещедагы урматтуу коллегия мүчөлөрү сөгүш берилсин. Осы ескертүү берилсин жылдын башында. Жыл этегине чейин жакшы результат менен чыкпаса, анда жумуш ордун биз карайбыз. Ошондой эле Жалал-Абад суу канал башкармалыгынан башка мэриянын коммуналдык мекемелеринин жетекчилерине сөгүш. Бир топ жетекчилерге эскертүү берди. Мэр кошумчалагандай 6 айдын жыйынтыгы менен жумуш тарта албаган жетекчилердин кызмат орду караларын эскертти. Жыйындын жүрүшүндө жакшы көрсөткүчкө ээ болгон жетекчилер ардак грамоталар менен сыйланды. Айбек Исабеков, Асқар Мамат Исаков, регион. Жалал-Абад шаарынын мэри Эрдинбек Ормоковдун тапшырмасы менен мэрдин ордун басары Элдос Таев тийиштүү мекемелер менен биргеликте шаардын көркүн бузган жана жолго, тротуарга мыйзамсыз чыгып алган соода көркөлөрүн, көрүнөк жарнактарды алдырып жатат. Анын алкагында бүгүн 7 февраль күнү Байзаков көчөсүндөгү бир нече соода көркөлөр алып салынды. Алдыда иретке келтирүү жумуштары улантылат. Шаарыбыздын мындай көркүн бузган, ошондой эле мыйзамсыз соода сатык кылып туруп алышкан, ошондой эле мыйзамсыз көрүнөк жарнактарды тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Буйруса мына жаз алды менен эле келип, кар кеткени менен биз бул жумуштарды баштадык. Бүгүнкү күнү биз иш пландары түздүк. Кайсы күнү кайсы көчөнү тазалайбыз, кийинки күнү кайсы көчөлөрдү тазалайбыз. Шаардын буйруса бардык көчөлөрү. Даже ушундай немелерди жасайбыз. Шаарыбыздын кичинекей ички көчөлөрүнөн бери ушундай жумуштарды быйылкы жылы жасайбыз деген чоң пландарыбыз бар. Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча курама командасы жөөгүлүктөр Казакстандагы Азия чемпионатына катышат. Бул тууралуу Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынан билдиришти. Спорттук иш-чара 10-12 февралда Астана шаарында өтөт. Курама команданын тизмеси Ангелина Тиапова 60 метр аралыкка тоскоолдуктар менен чуркоо. Светлана Майер секирүү, Айнуска Калил кызы 1500 метр, 3000 метр аралыкка чуркоо. Тимур Исаков секирүү, Мусулман Жоломанов 1500 метр, 3000 метр аралыкка чуркоо. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңы турганда чалып түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.